Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Россияда жүргөндөр көбүн эсе мени көп көрүшөт. Агентум юристтерине ушул 1 жыл аралыгында аябай көп жолу ролик кылып чагылдырып көргөзүппүз. Көп мекендештерге жардамы тийип атат. Колдон келишинче көмөгүн көргөзөт. Миграцияда кандай жаңылыктар? Бүгүн дагы бир мекендешибиздин сотунан утуп чыгыптыр. Ошолор боюнча кенен маалымат беребиз. Негизи эле бардык маселелер боюнча кайрылсаңыздар болот. Акырына чейин бизбен чогултуруңуздар. Команда правового центра «Агентум» приветствует вас. Сегодня мы поделимся нашими очередными успехами. Правовой центр «Агентум» командасы саламатсыздарбы, бүгүн сиздер менен жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп. Мы уже рассказывали о том, что судами применяется практика о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации о замене административного выдворения на денежный штраф. И сегодня мы вам расскажем, что наш доверитель, у него было постановление районного суда города Москвы о выдворении и денежном штрафе. Нами была подготовлена жалоба. Вчера мы отучаствовали в Московском городском суде, и судьей Московского городского суда вынесено решение о замене и выдворении на денежный штраф. Поэтому мы его поздравляем. Покидать Россию ему не придется. Он останется в России, будет работать, будет находиться на законных основаниях. Ошол быйылкы жылы январда күчүнө кирген закон бар болчу, аны баарыңыздарга да ушул күнгө чейин айтып келебиз, выдворенияны штрафка алмаштырса болот деп. Ушул случай бизде болду, кече күнү сотто, Мосгор сотто каралды. Биздин мекендешибиз Байтүгөл бул жерде калууга мүмкүнчүлүк болду. Себеби дегенде ошол выдворенияны биз жалоба жазып, районный соттон Мосгор сотко жазып, биз ошол жалоба аркылуу утуп чыктык десек болот. Выдворениянын ордуна штраф берилди. Ошол жөнүндө биздин Байтүгөл байкебиз айтып кетсин. Саламатсыз Байтүгөл, иштериңиз жакшыбы, иштеп атасызбы? Аябай көп мекендештер көрүп атат бизде. Кантип мындай болуп калды? Кенен түшүндүрүп берелик анда эл менен амандашып. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн деп чечтим. Правовой центр «Агентумга кайрылгам. Мунун себеби жолдон регистрациянын срогу 4 күнгө өтүп кеткен. Бирок тапшырган болчумун убагында. Убагында колго тийбей калганга байланыштуу базадан чыкпай калгам. Биринчи Кунцевский районный соттон выдворение 5000 штрафы менен постановление жазып берген. То есть 10 күндүн ичинде чыгып кетиш керек болчу. Башка элдерге кайрылып, агесте агентумду көрүп жүрчүм, бирок контактный номерлерин тапкан эмесмин, бирок обжалованиянын жазылган, бирок ал киши жок болуп кетти. Анан экинчи сотто уже Мосгор суттан негизи аябай эле кыйынчылык болот экен, анан өзүм күчүм да келгидей эмес, законду да жакшы билиш керек. Агентумга кайрылдым. Экинчи Мосгор суттан жакшы жаңылык алып келип беришти. Выдворенияны акчалай штраф менен алмаштырып беришти. Эми буюрса пландардагы барыбыз тең план менен келебиз да иштеп табалы бир нерсе деп. Эми ошол пландагы өзгөрүп кетпестен ошол коюлган максат менен дальше Россияда калып иштөөгө мүмкүнчүлүк болду. Чоң рахмат Агентум правовой агентствосуна. Кайрылгыла жакшы услуга көрсөтүштү. Мындайча айтканда, орусча айтканда довольныймын. Аябай Ыраазы болдуңуз? Ыраазы болдум. Ошол. Негизи жашаган жериңизге регистрация коет элеңизби? Кандай болду негизи? Ошол жанагы өтүп кеткен срогдагы регистрация базада бар экен эле негизи? Базада бар болчу. Повторный мен тапшырган убагында колго тийбей калды да. Анан ошол убакта чоң рейд болуп аткан. Мен деле такси тармагында иштейм, ГАИде ошо кезде именно планга толтуруш үчүн алып барган, бирок эски регистрациям чыккан, бирок ошол убакытка карабай эле немеге полицияга алып барып эле, анан сотко алып барып выдворение жазып салды. Сүйлөшөлүк деп айтып көрбөдүңүзбү? Азыр сүйлөшүп да кыйын болуп калды. Взятка берип дагы сот андан да болуп кетет да. Азыр кыйын, серьезно. Азыр негизи эле Россияда жүрүш кыйын, документтери так болбосо. Ишиңизге келик. Чоң рахмат. Ошол
ыраазычылык билдирем агентум правовой агентствосуна. Решение апелляционной инстанции вступает в тот же день. Решение Московского горсуда вступило вчера в законную силу. Поздравляю вас. Спасибо. Еще раз благодарю вас. Ошол бизде чечим, кечеки болгон соттун чечими ошол күнү гана күчүнө кирет. Уже бул байкебиздин выдворениясы жокко чыгарылды, ошол штрафка замена болду. Андан сырткары дагы айта кете турган нерсе, ошо акыркы күндөрү рейдтерден сырткары дагы үй бүлөлүк маселелер көп козголуп атат. Ошол биз телефондон да элдер кайсыл маселеге такалып, азыр кайсыл маселе боюнча суроолор көп болуп атса, ошол жөнүндө айтып чыгабыз. Үй бүлөлүк маселелер бул алименттер жөнүндө, ажырашуу жөнүндө, андан сырткары ошол азыр каникул учурлары балдарынын ошол чыгара албай, балдарын алып кете албагандар бар, себеби дегенде ошо бир ата-энесинин разрешениясы керек болот. Ошондой сыяктуу бир маселелер аркылуу кайрылып атышат. Кылмыш иштери боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Дагы бизде ошол роликтер болот, кийинки көрүүлөрдө бизде ошол үй бүлөлүк, анан кийин кылмыш иштери боюнча дагы бүгүн келиш керек эле биздин мекендештерибиз, бирок шартка байланыштуу келе албай калышты. Ошон үчүн кийинки роликтерди дагы тартабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Ыраазычылык билдиребиз сизге дагы бир жолу. Мариям эже. Мариям эже боюнча чындыгында негизи жакшы комментариялар жазылат ар дайым. Офисинин номерлерин жазып койдум, адрестерин жазып койдум, келип кайрылсаңыздар болот. Жеринен бетме-бет отуруп сүйлөшүңүздөр. Эч качан оорубаңыздар. Ташылык тамашылыкта тилеген ой максаттарыбызга жетелик. Кандай ойдо келсек, ошол ойлорго жетиштирсин Кудай Таала. Рахмат, көрүшкөнчө. Лайк басып, группаларын бөлүшө кетиңиздер. Саламатта калыңыздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.